tutamıyt kim baçı tuş geli varzan kımbatı sezgisi kelbet adamza amana candın turbası sezgisi kelbet adamza amana candın turbası Aysın gidey emnesi Ağrı bir geçip bilmesi Bilgisi geldi aramızda Bir geçse gelmesi Bilgisi geldi aramızda Bir geçse ömür gelmesi Gelse davaycan öttürün albaymaydan Kayçılaş ötüt adamza Kaşında durgan dalaydan Kayçılaş ötüt adamza Kaşında durgan dalaydan Olmaz kırıkken aklımda Gözlerin ayrı sözlemez Gönüllerinde nasılca Gözlerin ayrı sözlemez Gönüllerinde nasılca Sövüşkön tübü takçıçı Söktü getek yaşlısı Birlikte canı öçküstü Bir önü sügün baktıdı Birlikte canı öçküstü Bir önü sügün baktıdı Vakıtıdır sananlar Urpaktan aralar Toğumu soğağı adamsa Topuran üçün caralar Toğum soğağı adamsa Topuran üçün caralar Baysın mı geleyim Bari bir geççü bendesin Bilgisi gelmeyi adamza Geçse ömür gelmesin Bilgisi gelmeyi adamza Geçse ömür gelmesin Bir geçse ömür gelmesin Музыкада миң кубаныч катылган, ал казына көңүл сырын батырган, жамандыктан алыс түртүп адамды жалаң гана жакшылыкка чакырган. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында мени издесең ырларымдан табасын көрсөтсө. Адамдын эң терең жерине, албетте сөз жете албаган жерге бул музыка жетет. Музыка көңүлдү көтөрүп, кыялдарга батырат. Бүгүн дагы биз керемет кайталангыс музыка, кайталангыс обондор дүйнөсүнө сиздерди чакырабыз. Анткени кыргыз обон дүйнөсүнө кеч келсе дагы өзүнүн кайталангыс обондору менен
күйөрмандардын жүрөгүн тапкан, ошондой эле көпчүлүккө жаккан биздин Кыргыздын асыл кыздарынын бири обончу жана аткаруучу Гүлмира Айдосова биздин көрсөтүүбүздүн кадырлуу мейманы. Саламатсызбы Гүлмира эже? Саламатсыздар. Куш келипсиз. Гүлмира Айдосова деген ысымды укканда сөз түрдө жакшы оондор эске түшөт. Албетте биздин чыгармачылыгыбыз, биздин бактылуу күндөрүбүз бүт балалыкка, саякатка барат эмеспи? Şu балалыгыңыз кайсыл жерде өттү, ошондон баштасаңыз. Балалык чагым Ош областынын Араган районунда Кызырабад айылынан төрөлүп, ошол жерден чоңоюп, ошол жерден абасын жутуп, тарбиясын алып чоңойдум. Балалык чагым жөнүндө айтсам, биз эми Пакта талаада чоңойгонбуз. Пакта тала, тамеки, анан ошондой балалыкта чоңойдум. Бирок ошол Пакта талаанын ичинде эле ырдап, биз да баягы тоолуктар тоодо ырдагандай биз Пакта талаанын ичинде эле ырдап Жаңыртып, жаңыртып эле талааны жаңыртып ырдап ошентип чоңойдум. Негизи эле бул талант жараткандан берилген олжо деп айтат экен да, анан ошол ата энеден, же татадан өткөн болот экен, же болбосо канжаның менен бүтөт экен. Ошо ата энеңиз туурасында айтсаңыз. Мен эми бул талант биринчиден Кудай тарабынан берилген болуш керек, анан ата энем, атам тараптан өткөн болсо керек деп ойлойм. Себеби атам ушундай музыка жандуу, өзү бир аз ырларды чиймелеп, эми баягы акын болуп эметпесе да, бирок өзү үчүн, балдары үчүн, мисалы бир жакшы майрам күндөрү бизге арнап ыр жазып койчу, апама арнап ыр жазып койчу. Анан кийин өзү комуз чаап, өзү үчүн ошол комузда ойноп, анан атам мен эсимде, ошол бала чагымда тынбай эле, айрыкча баягы кыштын күнү жумуш жок болот да. Анан үйдө отурганда эртең менен ойгонгондон баштап эле комузун алып, анан ырдап калчу. Ушул Бек Арыстан Тайчы деген бир ырды немени көп ырдачу. Анан Курманбек эпосунан көп ырдап, ошолорду чертип ырдап калчу. Анан атамдын апасы чоң энем дагы бир мындай жамакчы, анан бир кичине бир мындай оолуялык жагы бардай кемир эле да. Бирок негизи эле ошо мектепте эле өзү көркөм чыгармачылык илимине катышып жүрдүңүз да? Мен мектепке чейин бала бакчада мен өзүм ушул аккордеонду эң алгач гармон ойногом 6 жашымда. Анан 1-класстан кийин анан аккордеон ойноп баштадым. Бала бакчада мен эң улуу эжем Парида деген эжем иштөөчү, тарбиячы болуп. Ошол эжем анан баягы музыкант агайыбыз жок болуп калганда, музыка сабагын өтөрдө Гүлмира сен ойноп берип койчу дейт эле. Анан мен ойноп берчүмүн, музыкант болуп да жүргөм да, анда ошол өзүм үйрөнгөнмүн, бирок ошол балдар ырдай турган ырлардын баарын эле ойной берчүмүн. Эми бул жагын кошпосом да, бир жагын кошуп ойноп, анан анча-мынча музыка сабактарды өткөзүп кой берчүмүн. Атам өзү ушул Асанкалы Керимбаевдин ырларын ушунчалык бир муюу угуп, ошол ырларды өтө жакшы көрчү да. Анан ошондонбу, анан радиодон көп укчубуз. Ошол мезгилде Асанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков, Рыспат Кадыров агаларыбыз ушундай бир белгилүү болуп, радиолордон тынбай ырлары кетип турган чагы. Анан ошол мезгилде мен ошол ырларга бир ошол 6 жашымда эле ошол ырларга бир катуу неме берген экенмин да. Анан биринчи эле үйрөнгөндө ошол Асанкалы Керимбаевдин Кара көлдүн кыздары деген чыгармасын үйрөнүп алып, анан атама угузуп, атам ошондон кийин анан мага чейин менден улуу агама гармон сатып берген. Атам өзү баягы балдарыман бирөөсү ушул музыкант болсо экен деген бир тилеги бар экен. Карачы изги тилеги. Өзүнүн изги тилеги бар экен эле. Бирок агам мага чейинкилер эч кимден чыккан эмес. Кызыгып мындай ырдап неметчү, бирок инструмент эч кимсе ойногон эмес. Менден улуу эжем аны музыкалык мектепке берип, райондо центрде бар эле,
ошол мектепке берип, эжем ошол мезгилде пианинода окуп жүргөн. Мен 6 жашымда гармондо ойногондо ал эжем пианино ойнойт эле. Анан экөөбүз ошол музыка жаатына кеттик. Бирок ал эжем кийин турмушка чыгып, баягы турмуштун эмес мененби ал жагын таштап койду да. Сагынычтан күйүп жана салып уруп келсең мага, сонур катып уктатпаган сонун түшүм айтам сага. Жаркылдаган эй садага, канатыңга канагана, жан адамга ыра көрбөс жакшы түшүм айтам сага. Жан адамга ыра көрбөс жакшы түшүм айтам сага. Жакшы түшкө акылдуу хан казынасын алмаштырган. Менин түшүм жыргалдардын жыргалына татый турган. Бир укмуш түш сен да жашсың, мен да жашмын, жап-жашпыз биз. Сууда акпай, жел да жүрбөй, күн да чыкпай тишендисиз. Сууда акпай, жел да жүрбөй, күн да чыкпай тишендисиз. Жоголсок да табылабыз, уламайдай жаңырабыз. Кош айтышып бүтөр менен ар кемибиз сагынабыз. Жаркылдаган эй садага, канатыңга канагана, жан адамга ыра көрбөс жакшы түшүм айтам сага. Жан адамга ыра көрбөс жакшы түшүм айтам сага. Гүлмира эже, алгачкы обонуңуз качан, кайсы жылы чыкты? Мен алгачкы обонум ушул 6-класста окуп атканда чыгаргам. Тынчтыкбек Нурманбетов агайдын ырын көрүп, Ала тоо журналынан, ал мезгилде ошол Ала тоо журналына тандалган бир жакшы ырлар чыгып турчу ай сайын. Анан ошол ырды көрүп, анан обон анан жаратканга баягы мен бир тууган эжемдер кичине бир түрткү бергендей болду. Себепкер, Себепкер болгондой болгондо, сен эгер жөн эле ырдап жүрө берсең, катардагы эле ырчы болуп каласың. Сен эгер ушул Рыспай Абдыкадыров, Түгөлбек Казаковдой болоюн деген немең болгон болсо, анда сен обон жаратышың керек. Алар өздөрүнүн ырларын ырдайт десе, анан мага бир кандайдыр бир түрткү берген экен. Азыр мен ошону ушунчалык бир ыраазы болуп деметем да, балким ошондой сөздөрдү айтпаса, менден эч нерсе деметпеш мүмкүн эле да. Ошол эжемдер түрткү болуп, анан ошол анда мен деле бир көрөйүнчү деген ой болгон. Akşamın çıkış şahtan gözlü
Ақтоңыр тұрған күндері гүлдеп берінші толырды Аман Айтылбас сырларымды айтып күн келди Ак таңда нурун чачкан жылдыз болуп Бир өмүр көңүл толкуп ай өткүн келди Бүгүн сени өзгөчө өткүн келди Кармап чыгарбагын ай кучагыңдан Бир келген эң бактылуу ай көз ирмемди Бүгүн сени тартып кетким келди Бүгүн сени сагынтып кетким келди Эркелеп элестетип ай өткөн кезди Эликкен жүрөк туйлап ай башын ийип Кыдырып кыям менен ай асман жерди Бүгүн сени сагынтып кетким келди Эликкен жүрөк туйлап ай башын ийип Кыдырып кыям менен ай асман жерди Бүгүн сени башкача сүйгүм келди Бүгүн сени кучактап өткүм келди Башкача сүйгүм келди Гүлмира эже, андан кийин мына ошо мектепти бүткөндөн кийин сиз ушу жогорку окуу жайында билим алдыңыз, э? Мектепти аяктагандан кийин Ош педагогикалык институтунун музыка факультетине тапшырып 1988 жылы
Анан 1992-жылы аяктадым. Сыймыктанып айткан небем дайыма айтып жүрөм. Ырысбай Абдыкадыров агай өзү экзамен алып, бүткөнүмдө да өзү экзамен алган. Ошол баягы тапшырып бүткөндөн кийин агай менин оонум бар эле, ырдап берсем болобу деп суранган. Сурасам, сен оон жазасыңбы деп, анан кана ырдачы деп анан ырдаган. Ырдап берсем, анан агай чыгыр деп чыккандан кийин анан баягы бааны коюп, баягы экзамен коюлган баракчаны агай өзү көтөрүп чыгып коридорго анан колумду кысып Азамат деп бергени азыркы күнгө чейин мен ушундай бир сыймыктанам да, агайдан бир жакшы неме алганмын депчи. Кайсы ырды аткаргансыз ошондо? Каниет ырын, Мирлан Байеков ырдап жүргөн Каниет ырын ырдап берген. Каниет ырынын тарыхы Эсенгул Ибраевга таандык. Мен ушул бир мынау энем эримин жазгандан кийин арасында бир-эки мындай дагы бир ырларды аракет кылып көрдүм. Анан эмнегедир мен өзүмдүн жүрөгүмө жакпай, аларды ошол бойдон коюп, анан 8-классымда ошол дагы эле баягы Ала тоо журналынан Эсенгул Ибраевдин сөзүнө жазылган "Ошон үчүн адаммын" деген текст турган экен. Анан ошол текст мага кандайдыр бир жүрөгүмө жагып, бир түрткү бергендей болуп отура калып эле, анан ошол оон жаралып калган. Ырысбай агайга ырдап бергем. Ырдап берсем агай жактырып ошентип 5 коюп, анан ошол студент мезгилимде студенттер арасында ушунчалык бир хит болгон, азыркы тил менен айтканда хит болуп ырдалып жүргөн ырдымыр.
Uykuңа салып ачу дүрбөлөп Илсиз ыйлап чарчатсам да түн менен тегерени төгүп жылуу мерини тербеткенсиң бешигимди ыр менен апа десем нурга толу маанайым ал буттаны кареке жаш байлар баспай турдум кең аланда дар болуп чечип салып жонуңду Birдей болуп күн да түн күнсүң айсың жашоп турган дүйнөсүн барсынан жакын көрөм өзүңдөй сен жыттанган көйнөгүңдүн түймөсүн апо desem nurga dolu manayım al buttani kareke jaş bayladı bakpay durdum keng alamda dar bolup çeçip salıp jolumda bayladım bakpay durdum keng alamda dar bolup çeçip salıp jolumda bayladım çeçip salıp jolumda bayladım apo desem apo desem apo desem Гүлмира Айдосова Рысбай Абдыкадыров, Скаева Жакшыбай берген Турбаева ошондо ал кезде баягы обон жаратуу деле кыйын болчу да, бирок сиз ал кишинин алдында ошо ырларыңызды агайга ошол ак тилек ушунчалык бир башкача таасир берген болуш керек. Мен кийин окуп жүргөн мезгилимде баягы бүткөндө экзамен тапшырып атканыбызда агай эми баягы жыл бою даярданасың да экзаменге. Эки чоң чыгарма даярдагам. Агайым да Нариман Хасанов деген татар улутундагы агайдан сабак алгам. Анан агайым ушунчалык жакшы даярдаган. Чоң чыгарма даярдап, анан бирөөсүн ойногондон кийин эле Рысбай агай туруп эле Айдосо баягы ырыңырда деп койт. Анан ал ыр кайсыр? Ак тилек. Ак тилек. Ак тилек. Демек ак тилек качан жарык көргөн бул ыр? Ак тилек 88-жылы жаралды. Бул ырдын да тарыхы мен ошол 1-курста окуп аткан мезгилимде үйгө баягы 6-күндөрү барып каласың да, дем алыш күндөрү барып калсам эле Ала Тоо журналынын жаңы саны келип калыптыр. Анан барактап отуруп ушул ак тилек Надырбек Алымбековдун сөзүнө жазылган ак тилек ырды көрүп калып эле анан баягы эле менде баягы бир текст эгер мага бир түрткү берген болсо бир булугу келгендей болот да, бир башкача болом. Анан отура калып эле анан ак тилекти ырдап ону жаралып калды. Анан баягы кайра эле ошол студенттер аралыгында ырдап, анан анча-мынча конкурстарга чыгып ырдап, анан Ош телерадиосунда телеге тартып, анан кийин радиого жаздырып алышкан. Анан ошол жерден анан Саламат эже угуп калып,
Андан кийин саламат эже элге Жеткерди, кеңири алып чыгып таратып, анан ошону Ырыспай агай ырдап жүргөнүмү угуп калып, ушунчалык бир жаккан окшойт да. Анан агай ошол экзамен бүтүргөндө, бүтүрүүчү экзаменде ошентип ак тилектерди айтып.
Кайдан бери келгени Кураным Жасап сизге арнап Куран Арманда жүрөт кызым Апакебай Арнаны бөкүрөкөн Ашы толу Апакем бир өзүңөн Куса болуп Арманда жүрөт кызым Апакебай Арнаны бөкүрөкөн Ашы толу Апакем бир өзүңөн Куса болуп Апакем ай жаным кайра эле ушул Надырбек Алымбеков атабыздын бир ырларында бир касиет барбы билбейм. 2012-жылы ушул Надырбек атабыздын мага берген китептери бар эле, ошолорду барактап отуруп Өлбөстүк деген бир сонун чыгармасы бар экен. Анан окуп көрсөм, ал Өлбөстүктө кандайдыр бир мени билип туруп жазып койгондой, же менин бир тагдырым тургандай болуп сезилди мен өзүмөчү. Анан эле отура калып, баягы буулугу келе калып эле анан отуруп Өлбөстүк деген чыгарманы жазып калдым. Анан ошондон кийин анан бир 2 жыл, 3 жылдын ичинде катар оон жазылды. Анан өзүң айткандай ошол Картайбачы Апаке деген чыгармага кайрылып калдым. Бул чыгарманын тарыхын айтсам, Маматкадыр Тилебаев деп Аяш экен болуп кетет. Анан бир аз ырларды чимелеп жүрөт экен. Анан апасына арнап ушул ырды жазыптыр. Анан мага карындашым менен жакшы мамиле курбузбуз. Анан Гүлмира ушул ырды бир көрбөйсүңбү деп жөнөттү. Акем жазган экен деп. Анан окуп чыктым, окуп чыксам жакшы экен. Анан бирок ошол мезгилде эч нерсе келген жок мага. Анан катып койдум. Катып коюп, андан кийин ошол жылы жайында аралыктан бир 6 ай өтүп кетти. Анан жайында көлгө эс алганы барып калдык. Жора жолдошторубуз менен барып калып эле ошол жерден балким көлдүн бир касиети таасир эттиби билбейм. Кечинде барганбыз, эртеси эрте менен ойгонгондо эле ушул аккордеон кармагым келип эле ушундай бир неме болдум. Анан мен бир немеге кирип алып эле мага бир жарым саат убакыт берип тийбей тургулачы деп. Анан ошол жерден отуруп Картайбачы Апакенин негизги өзөгү бир жарым сааттын ичинде ошол Жаралды. жаралган көлдүн жээгинде жаралып калган. Жашартып жаратканым берсе эгер бүт болгон байлыгымдан кечер элем сан жеткис түйшүгүмдү өзүм алсам Апаке кадырыңа
көңілөнүп жашашыңыздарга тилектешмин. Darısı bülbüstüktün tapsam eğer yüzümdü barışlardan saktar elim düğününü dört kıdırıp götürsün da abaki ak sütündü aktar verin bak ölüp canar gezin karday bacı hurmatsız tavar gezin karday bacı abaki ak sütündün aylanayım ak çoluk salar gezin karday bacı hurmatsız tavar gezin karday bacı. Анан дагы сиз мына ошо аккордеонду ошондо эле чертишкен экенсиз да, студент кезиңизде. Ал кезде көпчүлүк айымдар деле аккордеон чертпесе керек деп ойлойбуз, э? Биринчи классынан бери ойноп жүрүп, музыкалык мектепке берген аккордеон классына. Анан бүтүп эле ошол немеде да ойноп жүрдүм. Бирок аккордеон ойногон аял заты өтө эле сейрек кездешчү. 2012ден кийин көбүнчө Бактыгүл Чотурбай эжекебиздин көбүрларына кайрылдым. Эженин да бир саптарында бир өзүнчө бир адамды тартып турган, анан бир саптын ичинде бир дүйнөнү салып жазып койгон саптары бар. Анан ошол эженин 5-6 ырына обон жараттым. Жыпарай Исабаева эжекебиздин 2 ырына обон жараттым. Анан жаш акындарыбыздан Асемгүл Чотонованын сөзүнө, анан акыркы мына былтыры Максат Жаңгазиев деген акын жигитибиз, жаш акын жигитибиз да бир жакшы сөздөрдү жазып, жакшы текст жазып келатат. Ошол жигиттин балалык тууралуу деген бир сонун текст жазыптыр да. Ал балалык тууралуу болгондо, балалык менен адам баягы эс тартып, жакшы деметип, үй бүлөлүү болуп калгандан кийинки жашты салыштырыптыр да. Салыштыруу ушунчалык бир башкача болгондо, анан ошол сөз да менин жүрөгүмө бир жакшы таасир берип, анан ошол ырды азыр акыркы обондоруман, акыркы дебейин, эми мына Жаңы обондор, жаңы обондоруман ошол
кабайра алыстап кабайра кыйын жашыма ойноочу элек балдар менен өзүңдү галдатымге катмай берген өзүмдү жумуп табуу оңой эле ким кайда жашыганын айтпай билем азыр ачыланып көздөрүмдү андагы досторумду таппай жүрөм андагы досторумду таппай жүрөм андагы жомок бүгүн бүттү неге аягым бүтпөчүдөй бүттү жолдордон өттүкпү биз билбейм тата жомокто карман бирок күчтүү турмушта аккан эле болот турат анда бизге дүйнө түстү эле анда бизге дүйнө түстү анда бизге дүйнө түстү анда бизге дүйнө түстү Элек айттыңыз элге. Биринчиден сиздерге ЛТР телекомпаниясынын жамаатына баарыңыздарга сиздерге Айбек чоң рахмат ушинтип бизге окшогон чыгармачыл айрыкча жаратмандарга бир көңүлүнүн ички түпкүрүнөн издеп эметип жүргөн көрсөтүүнү даярдагандай болуп сиздерге чоң рахмат. Ушундай дайыма бар болуңуздар. Элибизге ушинтип көпүрө болуп биз чыгармачыл адамдар менен элибиздин ортосунда чоң көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан элибизге, жалпы элибизге мына Кудай буйрса жаз да келди. Жазгы майрамыңыздар менен апалардын майрамы кирип келе жатат. Апалардын майрамы менен эң негизгиси ден соолукта болуңуздар. Оор сыркоо ушуну менен жок болсун. Баарыбыз аман бололу, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин. Эң негизгиси ден соолук боло берсин. Анан калганы Кудай буйрса болот. Рахмат сизге, чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Бар болуңуз, дайыма ошол болгон оомдоруңуз жаңырып, биздин көрөрмандардын купулуна толо бериңиз. Ыраазычылык. Бакытты алыстан издебей дейт, анткени бакыт жанында турат дейт. Бакытты ишке ашырган адам чынында эле бактылуу дейт. Биз бүгүн мына ушул айымдардын ичинен өзүнүн мына ушу чыгармаларын элге жеткирип, өзүнүн изги тилегин ишке ашырган дагы бир кыргыздын сыймыктуу айымы туурасында сөз кылып, аны менен маектештик. Бүгүнкү биздин студиябыздын кадырлуу мейманы 10 жана аткаруучу Гүлмира Айдосова болду. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма жакшы ырлар коштоп жүрсүн. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар. Kimge bakıp kim garman Sağınçlı yolsun adamlar Salam salam yürek dögü
калган адамзатты тазартууга ыргалган унуталы бир аз турмуш түйшүгүн салам салам жанга жагып ырлардан унуталы бир аз турмуш түйшүгүн салам салам жанга жагып ырлардан көкүрөктө болсо дагы сыр калган көрүшүүдөн сезим турар нурданган саргайбасын сана тартып көңүлдөр салам салам көңүлдөгү ырлардан саргайбасын сана тартып көңүлдөр салам салам сагынычтуу ырлардан түбөлүктүү эмес дүйнө бул жалган түркүлүк болуп өлбөстүккө ким калган сагынычын жан дүйнөнүн жаз